Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бирдугандарым. Эгерде сиздер Куран окууда кыйналып жаткан болсоңуздар, макражы чыкпай жаткан болсо, жаттоодо кыйналып аткан болсоңуздар, анда бул видеону көрүңүзлөргө сиздерге сунуштайм. Муса алейхиссаламдын окуясынан биз дагы ибара, сабак, өрнөк ала турган болсок, негизинен Муса алейхиссаламды карасак, ал пайгамбар сүйлөөдө кыйналган. Кегештеп сүйлөгөн, кыйналып сүйлөгөн, бир сөзүн эки кайталаган, ушундай сүйлөгөн адамдардан болгон. Бирок негизинен биз билебиз, адамдарга бир нерсени жеткирүүдө, сүйлөөдө, адамдарга бир нерсени айтууда, аларга ынандырууда албетте аратарлыктагы чеберчилик керек болот. Ал эми ошол деңгээлге кантип жетти десеңиз, Муса алейхиссалам дайыма дуа кылган. 25-аяттан 28-аятка чейин Муса алейхиссаламдын дуасы мындайча айтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Манisi, эгем көөдөнүмдү ача көр, ишимди жеңил кыл, тилимдин түйүнүн чеч, алар сөзүмдү түшүнүүсү үчүн. Мына ушул аят сиздерге иншалла кыйналыштарды жеңүүгө өтө чоң пайдасын, жардамын бермекчи иншалла.